Ош шаарына мына кече байкоо кеңеши болуп өттү. Биз ошого мүчөбүз, барып ошол жерде катышып бекемдеп бекитип келдик. Бул $6 миллион дүйнөлүк банктан бизге грант аркылуу келип атат. Арис ишканасы мекемеси аркылуу иш жүзүнө ашырылат. Азыркы биз бир топ проектлер киргизгенбиз. Ошонун азыр 5 өттү. Дагы бир 2-3 проект киргизгенге мүмкүнчүлүк бар. Атап айтсак, мына бирөөсү борбордук аянт боюнча сунуш бергенбиз. Жактырышты. Себеби бунун эң негизги максаты баягы шаарда туризмди өнүктүрүү боюнча, туризмге шарт түзүү боюнча болуп атат. Ошон үчүн борбордук аянт биздин Ош шаарынын жүрөгү болууна байланыштуу бул жерде оңдоп түзөп, балким фонтан куруп, балким бактарак эгип, адамдар келип ошол жерде айланып, эс алып жүрө турган бир жакшы жайга айландырсак деп сунуш кылдык, колдоо тапты. Андан сырткары экинчиси бул Акбуранын экинчи этабы боюнча. Ал жерде ошол анча мынча сметасы, мурунку баалар эми башкача эсептелген, 470 миллион. Биз ошону жанагы эки чекесинде бетон таштан арылтып, азайтып, мүмкүн болушунча ошолордон отказ берип туруп, суммасын азайтуу жолу менен сунуш кылсак, ал дагы колдоо тапты. Акбуранын ошол эки жээгин жашылдандырып, көрктөндүрүп, ал жерде жакшы бир ландшафттык дизайн менен иштөө боюнча ошол комиссия түзүлүп, комиссияда ушундай тапшырма бердик. Анын үстүнөн азыр иш алып барылып атат. Үчүнчү проект мына Токтол парктын ичинде Союздан калган жакшы ачык асмандагы театр бар. Ошол театрда дагы комиссия өзү келген, дүйнөлүк банктын өздөрүнүн консультанттары келип, өздөрү тандашкан, биз колдодук. Чынында ошол театр мына жаз келгенден баштап тегүүзгө чейин иштеткенге жакшы театр, ошону жасап берели деп калды. Ал да кирди. Андан сырткары эми Ош шаарын биз мына туризмдин өнүктүрүү боюнча Улуу Жибек жолунун провайдер деп мына концепция иштеп чыктык. Анын алкагында Ош шаарынын өзүнүн бренд иштеп чыктык. Бул биринчи болуп Кыргызстанда шаарлардын бренди болуп официалдуу бекилди. Бул жеке мэрибиз Алмаз Шенбековичтин өзүнүн демилгеси болду, биз колдодук. Бунун артынан эми биз туристтерди тартуу боюнча иш-чараларды сөзсүз алып барабыз. Ошонун алкагында мына биздин улуттук драма театрдын тегерегин ошондой бир туристический инсталляцияларды жасап, ошол жерлерге туристтер келип көрө турган бир биздин балким өзүбүздүн историябызды чагылдырганбы, балким дүйнөнүн бир жакшы историясын чагылдырган бир композициялар жасайбыз. Ал боюнча дагы ошол жерде жашылдандыруу, көрктөндүрүү боюнча сунушту бердик. Аны да дүйнөлүк банк жакшы колдоп, ал дагы кирип калды. Мындан сырткары Навай парктын бүткөндөн кийин Фонтанга чейинки жер тилкеси бар, Акбуранын бою. Ошол жерди дагы көрктөндүү, жакшы парк кылып, абаттуу бир жайга айландыруу боюнча сунуш берип, андан сырткары кайра ошол туристтик теманы козгоп, ошол жерге узундугу 1 чакырымдай болгон бир дубалча жасайбыз. То есть Улуу Жибек жолунун кантип жаралган, кайсы жылдарда башталган, кайсы кылымда башталган, кайсы жактан баштаган, Кытайдан башталып, кайсы жерге чейин жеткен. Ошонун бардыгын ошол жерге чагылдырып, мозаика таш менен оформить этип жасап берүү боюнча сунуш киргизсек, аны да дүйнөлүк банк аябай жактырды. Кудай буйрса, ал да ишке ашат. Мен ойлойм, бул максимум ошо 1 жыл, 2 жылдын ичинде бүтө турган иштер. Негизгиси жана колдоо таап, уже старт башталды да. Мен ойлойм, август-сентябрга башталып калат го жумуштардын биринчи этаптары. Башталып эле калса, бул буюрса ушул 22-23 бүтүп калыш керек. Негизи бул дүйнөлүк банктын проекти чоң. Бул негизи Ош шаарына жана Ош областына $60 миллион бөлүп атат. Анын 30 миллиону жеңилдетилген кредит айыл чарба багытында ошол жакты өнүктүрүү боюнча. Аны каалаган ишкер барып катышып, утуп алып алса болот. 30 миллиону бул ушундай бир жакшы тарыхый биздин баалуу жерлерди туристтерди өнүктүрүү боюнча жумшалткан грант түрүндөгү акча. Бул грант, бул эч кандай кредит эмес, бул кайтарымсыз грант. Жалпы булардын проектиси ошол бир 26-жылдарга чейин болот экен, бүтүш керек экен жасалып негизи.